This project was related to Арал деңизинин көлөмү абдан кыскарды. their water efficiency and Биз бул аймакта суунун сугатка кантип пайдаланылып жатканын талдайбыз. Топурак картасы Казакстандын бардык калкы үчүн маанилүү. Ар бири кандай жерде турганын жана кантип туура пайдаланууну билиши керек. kind of soil under their food. In science, in my personal life, Илимде жана күндөлүк жашоодо эң биринчи кезекте өзүм анча каалабаган иштерди аткарууга аракет кылам. Менимче окумуштуу катары колдоп, жардам берип жана жетишкендиктери менен сыймыктана турган адамды тандоо абдан маанилүү. proud of you as a scientist. Арал деңизи бир кезде дүйнөдөгү 4-чү чоң көл болгон. Ал Борбордук Азияда, Казакстан менен Өзбекстандын чек арасында жайгашкан. Арал деңизинин суусу айыл чарба талааларын сугаруу үчүн пайдаланыла баштаган. 1960-жылдардан тартып азайгандын үстүндө болуп келет. 2014-жылга карата анын чыгыш бассейни толук кургап калды жана Арал кум чөлүнө айланды. Арал деңизинин кургашы өтө олуттуу экологиялык жана социалдык кесепеттерге алып келди. Какшыган деңиз түбү чаң бороондорун жаратты. Андан абага миңдеген чакырым аралыкка таралган уулуу чаң жана туз көтөрүлөт. Бул адамдардын ден соолугуна терс таасир этет. Респиратордук жана башка ооруларды пайда кылат. Мындай кризиске жооп катары табигый чөйрөнү калыбына келтирүү кадамдары жасалууда. Дүйнө илим-поздору аймактагы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү жана суу ресурстарын башкаруунун жакшыртуу менен кыртыштын деградациясына каршы күрөшүү усулдарын биргеликте иштеп чыгууда. Казакстандык изилдөөчү Майра Кусаинова суунун натыйжалуу башкаруу ыкмаларын изилдеп, жергиликтүү фермерлерге өзгөргөн шарттарга ыңгайлашууга жардам берүүдө. We are established there 3 weather stations, and that's why we. Биз бул аймакта суу сугат үчүн кандай колдонуларын талдоо үчүн атайын жабдууларды орноттук. Мындан тышкары биз күрүч, буудай жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүргөн фермерлер менен иштейбиз. Who are growing different crops like rice, wheats, and Атайын билдиргичтердин жардамы аркылуу биз алар сууну кантип бөлүштүрүп жатканын изилдейбиз. Учурда Арал деңизинин деңгээли олуттуу төмөндөдү жана анын 1980-жылдагы жана бүгүнкү күндөгү абалынын айырмасы өтө чоң. the 1980s for now, it's very huge. Арал деңизи районуна орнотулган метеостанциялар жана сенсорлор кыртыш, анын ымдуулугу жана температура жөнүндө маалымат чогултат. Алынган маалыматтар талдоо менен окумуштуулар жыйынтык чыгарып, фермерлерге сууну үнөмдөп, сугатты кантип жакшыраак уюштурууга жардам бере турган сунуштарды иштеп чыга алат. Бул башка чаралар менен бирге жерди бузууну жайлатып, өсүмдүктөрдү калыбына келтирип, жана чаң бороонун азайтууга жардам бере алат. Бул изилдөөлөр узак мөөнөттө келечекте аймактагы экологиялык кырдаалды олуттуу жакшыртууга үмүт берет. Арал деңизи районундагы изилдөөлөр менен катар эле казакстандык окумуштуулар өлкөнүн башка аймактарынын кыртышынын абалын дагы изилдейт. Бул изилдөөлөр климаттын өзгөрүшү, жаан-чачындын деңгээлинин азайышы жана температуранын жогорулашы кантип көрдүү катмарды бузуп жана эрозияны тездетип жатканын түшүнүү үчүн маанилүү. Алынган жыйынтыктар Казакстандын жер ресурстарын сактоо үчүн стратегия иштеп чыгууга жардам берет. And what we understood that if we will compare the with other Биз Казакстандын түштүк, чыгыш жана батыш бөлүктөрүндө жайыт канчалык деградация болгонун изилдейбиз. Түштүктө изилдөө үчүн биз Алматы облусун, тагыраагы Балхаш районун тандадык. Ал болжол менен Алматы облусунун 3/1 тете зор аймакты камтыйт. Мен бул жерлердеги жердин деградация болуу деңгээлин көрсөткөн картаны дагы түзөм. is a more irrigated area. But if you will see this kind of areas is more degraded and they don't have enough water.
nowadays because Биз башка райондорго салыштырмалуу Балхаш аймагы көбүрөөк эрозияга кабылган деген жыйынтыкка келдик. Аймактын көпчүлүк бөлүгү жайыт катары колдонулат, бирок алар катуу деградация болгон. Или же дарыясынын аймагы жакшы сугарылат, калган жерлер жакшыртууга муктаж. Жаан-чачындын азайышынан жана суу ресурстарынын азайышынан пайда болгон суу тартыштыгы бул аймактардын акырындык менен кургап калышына алып келет. From the top, they just move by the air or wind to another place. If, for example, you will driving by car during this, Бирок фермерлер бул жерлерди айдоо жер катары пайдаланууга аракет кылууда. Алар жерди айдайт, эгерде түшүмдүүлүк аз болсо, тилкелерди таштап салышат. Ошондон улам кыртыштын үстүңкү катмарын шамал көтөрүп, башка жактарга алып барып таштайт. Мисалы сиз ушул жерлерде машина менен бара жатсаңыз, кум учурган катуу шамалды сезесиз. Бул кыртышты бузган жана анын сапатын начарлаткан шамал эрозиясын билдирет. Биз фермерлерди жерди пайдалануунун бир кыйла аң сезимдүү ыкмаларына окутууга умтулабыз. their own area. Окумуштуунун ишинин түпкү максаты фермерлер менен мамлекеттик органдарга жерлерди жана ресурстарды жакшыраак башкарууга мүмкүндүк берген ушундай карта түзүү. Бул карта топурактын курамы, күрдүүлүгү, эрозия деңгээли жана башка маанилүү мүнөздөмөлөрдү камтыйт. Кыртыш деградацияга көбүрөөк дуушар болгон аймактарга өзгөчө көңүл бурулат. Картанын тактыгын жана актуалдуулугун камсыз кылуу үчүн Илимпоздор спутник сүрөттөрү жана геомаалыматтык тутумдар сыяктуу заманбап технологияларды колдонуу менен маалыматты талдайт. Алынган жыйынтык айыл чарба жерлерин башкарууну жакшыртууга жана арыктаган жерлерди калыбына келтирүү стратегиясын иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. I would like to introduce this platform, which are called the WOCAT. Мен WOCAT деп аталган платформаны тааныштыргым келет. Ал Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарбасы уюму тарабынан казакстандык окумуштуулар менен бирге түзүлгөн. Тилекке каршы бул платформа жөнүндө көпчүлүк изилдөөчүлөр билбейт. Ал болсо абдан маанилүү жана жеткиликтүү. Бул ачык ресурс. Map is created by the Google Earth engines, and that's why it's mostly the vector. For example, if you will see here, you cannot see here the Платформада Google Earth долбоору пайдалануу менен түзүлгөн карта бар. pictures. But anyway, it's given Ал негизинен векторду, бирок ага карабастан пайдалуу жана маалыматтык визуалдаштырууну берет. Мында жайыттар, айыл чарба жерлери, суулуу саздак жерлер, жасалма зоналар жана көлмөлөр көрсөтүлгөн. artificial areas which is located by the urban areas where the people are living, and what about Мисалы мен Алматы облусын тандайм. Интернет байланыш жакшы болсо, картаны ачууга жана бул аймактын негизги мүнөздөмөлөрүн билүүгө болот. open your area which are you interested in. Майра Кусаинованын долбоорлору ар кандай илимий тармактардагы билим менен усулдарды бириктирген мультидисциплинардык ыкмага негизделген. Топурактануучулар жерлердин курамын жана абалын спутник карталарды жана маалымат жыйнаган билдиргичтерди пайдаланып изилдешет. Жасалма акыл эс технологиясы негизги көйгөйлөрдү аныктоо менен бул маалымат тез талдоого жардам берет. Климатологдор ысык жана жаан-чачындын азайышы сыяктуу климаттык өзгөрүүлөр топурактын деградациясын кантип тездетерин изилдейт. Айыл чарба адистери фермерлер менен иштейт. Аларга жерге кам көрүнүүн заманбап ыкмаларын колдонууга киргизүүгө көмөктөшөт. Ар кыл тармактардын окумуштууларынын мындай кызматташуусу топурак деградациясынын себебин терең түшүнүүгө жана жерлерди ыраттуу пайдалануу үчүн дароо колдонууга ылайыктуу чечимдерди табууга мүмкүндүк берет. In science, if you try to have good results in this field, Илимде ийгиликке жетүү үчүн дисциплиналар аралык чөйрөдө иштеген маанилүү. Ошондуктан биз Майра менен кызматташабыз. Бул ар кыл изилдөөлөрдү бириктирүүгө жана жаңы жыйынтыктарды алууга мүмкүндүк берет. you can mix different fields and generate new results in science. She's a leading expert in the sustainable agriculture with the experience 19 years. Ал туруктуу айыл чарбасы жаатындагы 19 жылдык иш тажрыйбасы бар алдыңкы эксперт.
Доктор Кусаинова көп сандаган илимий макалаларын жарыялаган жана Түркия, АКШ эл аралык окумуштуулары менен активдүү кызматташат. Мындан тышкары ал АКШнын НАСА космос агенттиги колдогон бир нече долбоорлорду ийгиликтүү жыйынтыктады. Supported by America's Space Agency, NASA. Mostly my time was spent with my nanny. Мен бала кезде ата-энемдин колу бош эмес. Ошондуктан көп убактымды бала багуучу менен өткөрдүм. Ал биздин бала багуучу жана кошунабыз болчу. Абдан акылдуу жана кемингер аял болгон. Биз көп сейилдедик жана мага көп чөптөрдө жана өсүмдүктөргө кам көрүү жолун көрсөттү. Кийин менин окумуштуу болушума анын таасири деп ойлойм. Actually, she is influenced to be me as a scientist. I actually start to love biology. Мен биологияга жана ботаникага кызыктым. Жайында балдар лагеринде эс алып жүргөндө ооруларды дарылоо үчүн чөптөрдү жыйнап алчумун. Эгерде биздин үй бүлө мүчөлөрүнөн бири ооруп калса, аларга чөп чай даярдап берчүмүн. Illness, for example, if one of my parents or one of my member of my family have illness, especially if they have some flu, I prepare them Алар аны ичип жеңилдеп калчу. tea and they use them. Мектепте окуп жүргөн кезимде менин кызыгууларыма химия мугалими таасир этти. At the school, Ал университетте сабак берчү жана кээде биздин мектепте илимий сабактарды өтчү. especially in chemistry, was teacher of chemistry. She Менимче ал менин жөндөмүмдү байкаган. Ошондуктан мен химия боюнча илимий ийримге кошулууга чакырды. in our school. And she maybe noticed my skills in the science, and that's why she is influenced me and invited me to be Мектепти бүткөндөн кийин ал мага биология жана химия кафедрасына тапшырууну сунуштады. in chemistry. When I graduated school, she Лабораторияда кантип иштей турганын жана ар кандай тажрыйбаларды жүргүзүүнү көрсөттү. chemistry department, and she introduced how possible. Анын колдоосу менен университетке ушул багытка тапшырууну жана биология, химия жаатында адис болууну чечтим. For scientific department to be a biology chemistry specialist. Майра Кусаинова өз үй бүлөсүндөгү биринчи окумуштуу болгон. Ал топурак таануу жаатында докторлук даража алган. Жана сейрек биздин учур үчүн абдан маанилүү кесипти өздүштүргөн. Изилдөөчү белгилегендей бүгүнкү күнү жалаң гана профилдик билим аздык кылат. Заманбап окумуштууга ишенимдүү техникалык жана IT көндүмдөрдү билгени маанилүү. Иштин жүрүшүн уюштуруудан тартып, маалыматтарды талдоого чейин адистештирилген программаларды билүү талап кылынат. Ошондуктан Майра Кусаинова бош убактысында алдыңкы изилдөөлөрдү кала берүүгө жардам берген жаңы технологияларга окуу үйрөнөт. My hobby is learning some new things. For example, now I am learning information system platform. Менин хоббим бул жаңы бир нерсени изилдөө. Мисалы, азыр карта түзүүгө мүмкүндүк берген платформаны үйрөнүп жатам. Бизде буга талап анча эмес, жана көбүнчө ушул максат үчүн гана колдонушат. By learning and taking some tutorial, I understood that you have so many opportunities to use them in a different way. And that's why, for example, now Бирок платформаны изилдеп жана окуу курстарынан өтүп, программанын абдан көп мүмкүнчүлүктөрү бар экенин жана аны башкача да колдонууга болоорун түшүндүм. but usually it's changing time-wise. Азыр мага ушундай аспаптарды изилдөө кызыктуу. In science, in my Менин кызыгууларым дагы максатка жараша өзгөрүп турат. to do first what I don't want. When I came to my workplace,
I open my Илимде жана күндөлүк жашоодон өзүм анча каалабаган иштерди биринчи кезекте жасоого аракет кылам. Жумушка келгенде календарды же иштер тизмесин ачам, ишти эң татаалынан баштайм. Мисалы, эгерде чечүү керек болгон көйгөйлөр бар болсо, мен биринчи эле аны колго алам. member of the research group or with someone, I push myself and have conversation first, even it's very difficult. Эгерде изилдөө тобунун мүчөлөрүнүн бири менен сүйлөшүүнү жана татаал маселени талкуулагым келбесе, канчалык кыйын болсо дагы дароо өзүмдү сүйлөшүүгө мажбурлайм. Татаал иштерден кийин бир кыйла жеңил жумуштарга өтөм. Work very well and continue my day very easily. Even you're at home, you are busy with some questions about science. Бул ыкмамага ишти жакшыраак уюштурууга жардам берет. Жана калган маселелер жеңил жана оңой чечилет. Мен атүгүл үйдө дагы изилдөөгө байланыштуу маселелер менен көп алектенем. Ошондуктан менимче окумуштуу катары колдоп, жардам берип, жана жетишкендиктериң менен сыймыктана турган адамды тандоо абдан маанилүү. Same time he is the jeweler. All of my free time actually I spent with him. Мен жолдошум абдан чыгармачыл инсан, сүрөтчү жана зергер. Бош убактымды аны менен өткөрүүгө аракет кылам. Биз адатта биргелешкен иштерди бир жума алдыга пландайбыз. Эгерде бош убактыбыз туура келсе, киного, концертке же музейге барабыз. Or in a concert or in a museum. Бүгүнкү күнү Казакстанда илим абдан жигердүү өнүгүүдө дейт Майра Косаинова. Ал илимий конференцияларга үзгүлтүксүз барып, же онлайн катышып, өз изилдөөлөрүнүн жыйынтыгын бөлүшүп турат. Казакстандын деталдуу топурак картасын түзүү анын башка максаттарынын бири бойдон калууда. Бул үчүн Илимпоз Казакстандын топурак таануучулар бирикмесин түзгөн. Профессор Косаинова адистердин күч аракетин бириктирүү менен процессти тездетүүгө болот деп эсептейт. Анткени топурак жөнүндө так маалыматтарсыз жер ресурстарын туура башкаруу мүмкүн эмес. Kazakhstan is a huge territory country, and we are located in a 9 place. Казакстан дүйнөдө аянты боюнча 9-орунда турган зор аймагы бар мамлекет. Бирок бизде азыркыга чейин бүткүл өлкө боюнча топурактын санарип картасы жок. Жападан жалгыз жеткиликтүү карта бул 80-жылдары түзүлгөн басма кагаз картасы. My dream to make this map. They actually should know about what kind of soil under their foot and how they can. Топурактын санарип картасын түзүү менин максатым жана кыялым. Ал фермер, саякатчы, окумуштуу же студент болсун. Казакстандын бардык жашоочулары үчүн маанилүү. Ар бири кандай жерде турганын жана аны кантип туура пайдаланганды билүүгө тийиш. Азыр мамлекет жерди фермерлерге 49 жылга ижарага берип жатат. Бирок аны иштетүүдө фермерлер кыртыштын көрдүүлүгүн колдоо үчүн жерсемдик иштерди колдонбойт. Эгерде спутник сүрөттөрүн карап көрсөк, акыркы 30 жылда жердин абалы бир кыйла начарлаганын көрүүгө болот. Like 30 years before. Арал деңизи аймагында жана Казакстан менен Борбордук Азиянын башка бөлүктөрүндөгү топурактын деградациясы эң курч көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Көлдөрдүн кургап калышы, эрозия, көрдүү жерди жоготуу экосистемаларга, айыл чарбасына жана азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч келтирет. Майра Косаинованын долбоору ушул көйгөйдү терең талдоону сунуштайт. Анын тобу жердин абалын изилдейт, деградациянын себептерин аныктайт жана аны калыбына келтирүү ыкмаларын иштеп чыгат. Майра Косаинова казакстандык илимдин жүзү. Анын эмгектери коркунучтуу масштабын баалайт жана жер ресурстарын сактоонун, ырааттуу пайдалануунун туруктуу жолдорун киргизет.